Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен номерибиз менен Taobao сайтына регистрация болгонду үйрөнөбүз. Ал үчүн биз киргенибизде ушундай окошко ачылат. Мына астында турган сары кнопканы басабыз. Мына ушул кнопка. Мынтип басканыбызга бизде ушундай окошко ачылат. Мен астындагыны басам. Мен мурда катталганмын, ошол себептен анан бул кызыл жазууну басабыз. Четинде +86 деген турат. Мына ошол +86-нын үстүнө басканыбызда эле бизге ушундай толтура код чыгат. Биз бул жерден өзүбүздүн Кыргызстандын кодуну тандап алабыз. +996. Мына ушул код. Бул кодду тандап алгандан кийин бул жерге мен жазам өзүмдүн номеримди жазып, сары кнопканы басам, дагы бир жолу ушул кнопканы басам. Баскандан кийин 1 мүнөттүн ичинде мага код келет. 1 мүнөттүн ичинде мага 4 орунду код келет. Мына келди. 37-35 ошол телефон номериңиздерге келген кодду жазасыздар. Жазгандан кийин мына биз ийгиликтүү түрдө катталып алдык. Эми кийинки катталуучу шаг бул жерде адамдын башыга окшош тоголкучу турат. Ушуну басасыздар. Бул биздин личный кабинетибиз болот. Жогоруда турган мына настройка турат. Ушул жерде Кытай жазуулары болуп чыгышы мүмкүн. Сиздер да ошол настройканы басасыздар. Мына ушул адамдын тушундагы стрелканы басып бул жака киребиз биз. Киргенибизде биз мына 1-чи, 2-чи, 3-чүгө тийбейбиз. Бул жерден бизден сурайт, эркексиңби, аялсыңбы деп. Биз бул жерден аялды тандап коебуз дагы. 5-чиге өзүбүздүн атыбызды жазып алабыз. Бул жерге мен кыскача эле кылып жазып аласыздар. Айка деп туруп жогоруда турган мына ушул кызыл жазууну тип басабыз. Кызыл жазууну басабыз. Басканыбыздан кийин биздин атыбыз тургандын астындагы пустой бойдон калат. Жогорудагы мына стрелка турган, ушул стрелканы басып, мынтип чыгып кетебиз. Мына ушул жерде менин атым чыгып калды. Биз регистрация болуп алдык. Салам достор, бүгүн сиздер менен Taobao сайты менен таанышабыз. Бул миллиарддаган товары бар эң чоң торговый сайт десем жаңылышпаймын. Каалаган товарыңыздарды таап жана аштуктап алсаңыздар болот. Бул жерде жогоруда мына ушул жер поиск. Бул жерге биз каалаган товарыбызды которуп алып келип тапсак болот. Дагы бир жолу бул жерде камера турат. Ушул камера аркылуу дагы галереябыздагы сүрөт аркылуу товарды таап алсак болот. Ал боюнча мен кененирээк видео жүрөтөм. Бул болсо биз мынтип басканыбызда бул биздин главный баракчабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле Taobao чыгып калды. Анан бул экинчиде турган бул жерден биз товарларды видео кылып прямой көрсөтүп атканды көрсөк болот да. Мына ушундай товар деп бул жака мындай чыгарат. Кантип иштетишти, эмнеге экенин ушул жерден көрсөк болот. Анан бул жердеги SMS бул баардыгыбызга белгилүү. Бул биз продавецтер менен сүйлөшкөн чаттарыбыз чыгат. Бул жерге бизге товарларды рекомендовать этип чыгарат. Анан биздин товарыбызды мына магазинден уже складка кетти, грузовик келди деп мына ушундай болуп бизге SMS болуп бул жака түшүп турат. Ушул жерден көрсөк болот. Бул корзина болсо биз бир товарды сактап алсак, ушул жерге түшүп калат. Мына ушундай болуп турат. Ал кандай десеңиздер, кийинки сабактан көрсөңүздөр болот. Андан кийин бул жердеги адамдын башы турган тоголокчо бул биздин главный өзүбүздүн баракчабыз. Мына бул жерде биздин данныйыбыз турат. Бул ушул биздин баракчабыз. Бул жерден биз эмнелерди таба алабыз. Бул жакта жылдызчаны басып жоготуп албайын деген сактап алган товарларыңыздар ушул жерде болот. Мисалы бир товарды көрдүңүз, аябай жагып калды. Ошону жоготуп албаш үчүн
товардын астында жылдызча бар. Ошол жылдызчаны басып койсоңуздар, ушул жакта сакталып турат. Бул болсо биз товарды сатып алганда рейтингини көрөбүз. Рейтингде продажасы жакшы болгон магазинге катталып алабыз. Ошол магазиндер ушул жерде мына мен учурда 74 магазинге катталган экенмин. Бул ушул жерге түшүп калат. Бул болсо биз кайсыл күнү кирип товар көргөнбүз, баардыгын ушул жака сактап коет. Мына 28 күнү мен ушул товарларды көргөн экенмин. Булар баары ушул жака сакталып калыптыр. Мына 26-сында көргөн товарларыбыз дагы чыгат. Бул жак мындайча айтканда история болуп биздин көргөн товарларыбызды сактап коет. Анан бул жерден биз кошелек, бул жерге акчабыз жетпей, акчасы төлөнбөй калган товарлар түшөт. Акчасы төлөнүп заказ кылган товарларыбыз мына ушул жерге түшүп калат. Биздин товар магазинден складка жеткенге чейин дагы ушул жерде турат. Анан складка жөнөгөндө бул грузовикке өтүп калат товарыбыз. Бул жерде болсо отзыв жаз деп келет. Анан биздин товар Кыргызстанга келгенде дагы ушул жерге түшүп калат. Кааласаңыздар отзыв жазсаңыздар болот, жазбай деле койсоңуздар болот. Бул жерде биз акчасыны кайтарып алган товардын акчасы түштүбү, ошол боюнча маалымат алып турсак болот. Ал боюнча дагы мен кеңири видео жөнөтөм сиздерге. Бул мына ушундай болгон биздин өзүбүздүн жеке баракчабыз. Биз бул жерден товарларыбыздын заказ кылганыбызды жана грузовик кайсыл жерде келатканын, грузовик складка келгенби, ошону көрсөк болот. Жана товарыбыздын трек коддорун ушул жерден көрсөк болот. Ал боюнча дагы алдыда видеолор бар. Бул жерден биз эмнелерди таба алабыз, бул жакта жылдызчаны басып жоготуп албайын деген сактап алган товарларыңыздар ушул жерде болот. Мисалы бир товарды көрдүңүз, аябай жагып калды. Ошону жоготуп албаш үчүн товардын астында жылдызча бар. Ошол жылдызчаны басып койсоңуздар, ушул жакта сакталып турат. Бул болсо биз товарды сатып алганда рейтингини көрөбүз. Рейтингде продажасы жакшы болгон магазинге катталып алабыз. Ошол магазиндер ушул жерде мына мен учурда 74 магазинге катталган экенмин. Бул ушул жерге түшүп калат. Бул болсо биз кайсыл күнү кирип товар көргөнбүз, баардыгын ушул жака сактап коет. Мына 28 күнү мен ушул товарларды көргөн экенмин. Булар баары ушул жака сакталып калыптыр. Мына 26-сында көргөн товарларыбыз дагы чыгат. Бул жак мындайча айтканда история болуп биздин көргөн товарларыбызды сактап коет. Анан бул жерден биз кошелек, бул жерге акчабыз жетпей, акчасы төлөнбөй калган товарлар түшөт. Акчасы төлөнүп заказ кылган товарларыбыз мына ушул жерге түшүп калат. Биздин товар магазинден складка жеткенге чейин дагы ушул жерде турат. Анан складка жөнөгөндө бул грузовикке өтүп калат товарыбыз. Бул жерде болсо отзыв жаз деп келет. Анан биздин товар Кыргызстанга келгенде дагы ушул жерге түшүп калат. Кааласаңыздар отзыв жазсаңыздар болот, жазбай деле койсоңуздар болот. Бул жерде биз акчасыны кайтарып алган товардын акчасы түштүбү, ошол боюнча маалымат алып турсак болот. Ал боюнча дагы мен кеңири видео жөнөтөм сиздерге. Бул мына ушундай болгон биздин өзүбүздүн жеке баракчабыз. Биз бул жерден товарларыбыздын заказ кылганыбызды жана грузовик кайсыл жерде келатканын, грузовик складка келгенби, ошону көрсөк болот. Жана товарыбыздын трек коддорун ушул жерден көрсөк болот. Ал боюнча дагы алдыда видеолор бар. Переводчик менен иштегенди үйрөнөбүз. Биз переводчик приложениясыны Play Market'ten көчүрүп алсак болот, же болбосо бардыгыбыздын телефонубузда Google бар. Ошол Google'га эле русский, китайский переводчик деп бул жака жазып алсак, бизге ушундай бет ачылат. Анан биз буну өзүбүз настройка кылып алабыз. Бул жерден русскийди тандайбыз. Бизге орус тилинен китайскийге которуп бериш керек. Тандаганда китайский упрощенный дегенди тандап койсоңуздар, мына ушундай галочка болуп жанып калат. Анан бул жерге жазабыз. Мисалы, бизге женский сумка керек, Мына женский сумка деп жаздык. Бул жерди бассак, мынтип бизге которуп берет. Анан бизге которуп берген кытайча жазуунун үстүнө басып турсак, мына ушундай болуп жашымтыл болуп жанат. Анан бул жерге басып койгондон кийин мына бул жерде перевести, выразить, копировать деп турат. Копировать кылабыз.
Анан Taobao сайтына барабыз. Taobao сайтына барып туруп, биз ошол жердеги поискка басабыз. Поиск бул мына ушул жер. Поискка мындай кылып басабыз. Поискка басып туруп биз копировать кылып келген сөздү выставить кылабыз. Мына выставить деп жазылды. Мындай кылып басып турганыбызда выставить деп чыгат. Выставить деп басканыбызда бул жерден бизден сурап атат. Акыркы моделдеги 2021-жылдагы сумкаларды чыгаралыбы деп бул жерде толтура варианттары менен сурап атат. Биз ооба деп басабыз. Басканыбызда мына бизге мындай кылып чыгарып берди. Ушундай кылып переводчик менен иштесек болот. Товар табуунун дагы бир жолун айтайын. Бул жогоруда турган поисктагы камераны басабыз. Камераны басканыбызда бул жактан биздин галереябыз чыгат. Ошону басабыз. Бул жактан биз мисалы бир товарды издей турган болсок, ошонун сүрөтүнү алабыз. Мына бул жерге бизге толтура кылып варианттары менен чыгарып берди. Мына кроссовканы, бул пальтону, босоножканы, муну бардыгын ушундай кылып камера чыгарып берет. Ушул камера менен дагы товар издеп тапсаңыздар болот. Дагы бир жолу бул жерден поискка мынтип басасыздар. Басканыңыздарда өзүңүздөрдүн мындай клавиатураңыздар ачылат, жаза турган. Эгерде сиздерде ушундай клавиатура бар болгон болсо, мына ушул жерде 3 точка болсо, ошол 3 точканы басасыздар. Басып бул жака кирсеңиздер перевод деген жазуу бар. Переводду мынтип басып алып, анан өзүңүздөр настройкалайсыздар. Русскийден китайский упрощенныйга которуш керек. Бул жерден дагы перевод кылып кийим тапсаңыздар болот. Детский обувь деп жазайын, Мынакей бизге бул жерге чыгарып берди. Мындай кылып басып, издеп таап алсаңыздар болот. Мына толтура детский бут кийимдерди чыгарып берди. Бул дагы товар издөөнүн 2 жолу. Эми сиздер менен товардын анык баасыны билүүнү үйрөнөбүз. Ал үчүн биз мисалга ушул кроссовканы алсак, 32 юань экен, 22 юанга скидка менен сатып алсак болот экен. Бул жерден кийинчерээк сатып ала турган болсоңуздар, бул жылдызчаны басып койсоңуздар, сакталып калат сиздерде. Ал эми мына жердеги корзинаны бассаңыздар, бул корзинага түшүп калат. Бул кнопка болсо корзинанын жанындагы, бул заказ кетирүүчү кнопка. Ушул жака кирип товардын анык баасын билсек болот. Жана корзинага салып дагы билсек болот. Корзинаны басканыбызда бизге ушундай болуп бет ачылды. Бул жерден түстөрүн, размерини тандасак болот. Кээ бирки учурда бул жака кээ бирки товарларга арзан товарларды кошуп жана кымбат товарларды дагы кошуп коюшу мүмкүн. Мына байкап атасыздар, бул жакта башка фасондогу кроссовкалар, бул жакта башка. Эми ушул жерден биз цветини, размерини тандаганыбызда сумма өзгөрдү. 35-80 юаньдан алсак болот экен. Мисалга ушул кроссовканы тандап туруп, размер тандадык, ошол эле сумма чыкты. Ушундай кылып цветини, размерини тандагаңыздарда дагы сумма өзгөрөт. Анан бул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Эгерде мына ушундай жазуу чыга турган болсо, мына жогоруда көрүп турасыздар, ушундай болуп чыгып кала турган болсо, демек бул ушул расцветкада 36 размер жок дегени. Эгер 37 размерден башка цветти тандасаңыздар, балким ошол товарда ушундай жазуу чыгып кала турган болсо, бул товарды заказ кылбай эле коюңуздар. Бул дегени жок дегени. Ушундай кылып товардын анык баасыны билип алсак болот. Товардын анык баасыны качан гана биз цвет, размер тандаганыбызда билсек болот. Кээ бирки товарлар ошол эле суммада болот, кээ биркилерде ушундай цвет, размерини тандаганыбызда дагы башка сумма чыгып калат. Эми бүгүн сиздер менен корзинадагы керек эмес товарларды кантип өчүрсөк болот, ошол боюнча үйрөнөбүз. Мына мен өчүрүп салганмын. Менде азыр бир эле ушул товар бар. Ушуну өчүрүш үчүн ушул товардын жанындагы кара жазууга басып турсак, мындай кытайча жазуулар чыкты. Мына экинчи болуп чыккан оранжевый кнопканы басабыз. Бул кнопка удалить кнопкасы. Мына ушундай кылып бассак,
бул товар бизден өчүп кетет. Эгерде ушул куртка дагы керексиз болсо, аны дагы жөн гана мынтип үстүнө басасыздар. Үстүнө басып турсаңыздар, ушундай жазуулар чыгат. Сиздер оранжевый кнопканы тандап, мындай кылып өчүрүп коесуздар. Мына ушундай кылсак, корзинадагы товарлар өчүп кетет. Корзинага негизи 100 эле товар батат. Саламатсыздарбы? Эми бүгүн биз сиздер менен биз сатуучулар менен кантип сүйлөшсөк болот, ошол боюнча үйрөнөлү. Эгерде биз бир товарды сатып алуудан мурда размери маламерка болуп калабы, качествосы кандай деген ойлор келе турган болсо, рейтингден дагы сырткары күмөн ойлор туулса, биз ошол товарга киребиз. Эгер мен ушул сумканы сатып алсам, бул товарга кирем. Товарга кирип туруп, экранды өйдө жылдырып, эң ылдыйга түшөбүз. Сөзсүз эле рейтингге карайбыз. Бул алмаздары бар экен. Алмазы бар 4төн жогору болсо заказ кылсаңыздар болот. Анан канча продажа болгону, ошону дагы билишибиз керек. Мисалы, бул жакта 100+ деп турат. 100дөн ашык продажа болгон экен. Эми биз сатуучу менен кантип сүйлөшөбүз? Бул жакта адамдын башка окшогон тоголокчо турат. Мына ушул тоголокчону басабыз. Басканыбызда биз ошол магазиндин сатуучусуна кирдик. Мына бул жердеги кнопканы басабыз. Басканыбызда биз ушул товар боюнча сурайбыз деген маалымат кетет. Анан бул жерден өзүбүздүн клавиатурабыз чыгат. Бул клавиатуранын чекесинде ушундай 3 точка боло турган болсо, сиздер ушул 3 точканы басып туруп, бул жактагы перевод дегенди тандап коесуздар. Мен мурда колдонгонмун, русский, китайский деп турат, Бул жака жазам. Алгач эле саламдашып алабыз. Привет деп жазам. Жазганымда мага бул жака сразу которулуп чыгып калды, кытайча болуп. Ушуну басам. Басып жөнөттүм. Жөнөткөндөн кийин, эгерде сиздерде ушундай клавиатура жок болсо, сиздер мен мурда көрсөткөндөй эле Google переводчик менен переводко салып, бул жака алып келип выставить кылып сурасаңыздар болот. Анан эгер биз азыр бул жака сатуучу жооп жазган болсо, пока жооп жаза элек. Эгер жазган болсо да, кантип аны копировать кылабыз. Мына ушул өзүбүздүн SMS-ке киребиз. Бул жака мына мага жооп келиптир. Бул жерде ушул сатуучу жооп берген сөздүн үстүнө мындай кылып басабыз. Басканыбызда бизге ушундай жазуулар чыгат. Эң акыркысын тандайбыз. Мынакей копировать кылдым. Эми мен Google переводчикке барам. Бул жерде мага Кытайдан русскийге которуп бериш керек. Ушундай кылып өзүңүздөр тууралап аласыздар. Нужно стрелять по крупному деп ушинтип жооп берди. Сиздер дагы ушинтип переводко салып, товардын канча күндө дайын дагы бир жолу бар. Сатуучулар менен байланышпай туруп эле ошол товардын складка канча күндө жеткирип беришини дагы билишибиз үчүн дагы бир жолу бар. Ошону дагы айта кетейин мен. Эгерде ушинтип киребиз, товарга кирип алып, анан кийин мынакей биз товарга кирдик. Экранды өйдө жылдырабыз. Жылдырганыбызда бул жерге бизге ак, кара, сары, пушту светтери бар экен. Дагы 7 свети бар экен. Бул жакта көрсөтүп коюптур. Аны мындай кылып басып кирсек чыгат экен мынакей. Эми светтеринин астында ушундай кытайча жазуу бар. Бул жерде мына Кытайдын складына бизге 3 күндө жеткизип берет экен. Бул өтө жакшы көрүнүш. Эгер 5 күн деп жазса дагы заказ кылсаңыздар болот. Ушул жерден билсеңиздер болот складка канча күндө түшүшүнү. Мына ушуну көрөлү. Бул складка канча күндө түшөт экен. Мына бул жерде жазып коюптур, мынакей 5 күндө жеткирип берет экен складка. Бул дагы жакшы, заказ кылсак болот.
ушул басмашканы көрөлү. Бул жерде жазылбаптыр, бирок заказ кылсаңыздар болот. Эгерде 48-30 күн дей турган болсо, аларды заказ кылбаңыздар. Эгер мындай кайсыл күнү жеткирип берилиши жазылбаса дагы заказ кыла берсеңиздер болот. Только ошол 48 күн, 30 күн дей турган болсо, ошону заказ кылбаңыздар. Бул дагы эле мына 3 күндүн ичинде жеткирилип берет экен. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен товарды выкуп кылууну үйрөнөбүз. Мен ушул жемперди алам. Ушул товарга киресиздер. Товарга кирип, бул жерден карайсыздар, цветини, качествосуна карап, анан ылдый түшкөнүңүздөрдө бул жерде дагы канча продажа болгон, ошону дагы карап коюңуздар. 100+ деп турат, 100дөн ашуун сатылган экен. Анан бул светтердин астында биринчи жазууда кытайча 48 деп турат, кытайча жазуунун ичинде 48 деп турат. Эгер ушундай 48 боло турган болсо, заказ кылбай эле коюңуздар. Товар бизге келгенче 1,5 ай убакыт өтүп кетет. Андан кийин келип туруп бул жерден отзывдарын көрөбүз. Мына 600 SMS жазылган экен. Отзыв жазылып, мына сатып алган товарды дагы ушинтип сүрөтүн жөнөтүп коюптур. Ушуларды кирип шашпастан көрүңүздөр. Анан бул жерден рейтингини көрөбүз дагы. Бул кнопканы басабыз. Бул кнопканы басып киребиз дагы. Бул жерден биз цветини, цвет, размер тандайбыз. Ушул цветтен мага XLден тандап туруп, анан заказды кетиргенде кайсыл кнопканы басабыз. Мына астындагы ушул кнопканы басабыз. Бул кнопканы басып киргенибизде алгач бизге бир каргонун бизге берген адреси, биздин картабыз чыгат бул жерден. Ушул жерге кирип картабызды тандап коебуз. Кайсыл карта менен кетиресиз? Виза картага ушундай кылып галочка коюп коебуз дагы. Бул жака чыгабыз. Анан чыгып, эгер 2 штук ала турган болсоңуздар, бул жерден 2 деп көбөйтүп койсоңуздар болот. Бул кнопка менен биз заказ кетиребиз. Бул жерде бир эле кнопка бар. Мына ушул кнопканы басып, биз заказ кетирсек болот. Бирөөсүн билбестен заказ кылып алсак, ошону бул жерден билсек болот. Эгерде 7 күндөн көп ушул жерде туруп калса, демек товардын акчасын биз толук кайтарып алсак болот. Ал үчүн ушул кошелёкко киребиз. Азыр бул кошелёкко киребиз. Кошелёкко киргенде мына ушундай болуп биздин товарыбыз чыгып калат. Ошол товардын үстүнө басабыз. Басып киргенибизден кийин бул жердеги кнопканы басабыз. Бизге ушундай бет ачылды. Мына бул жерден себебини сурап жатат. Ушул жерди толтур деп. Биз азыр эми ушул жака кирип көрөбүз. Бул жака киргенибизде бизге көптөгөн мындай себептерин чыгарып койгон да. Мен болгону ушул 2 себебини аныктаганмын. Мына биринчиси, экинчиси ушуну тандап, бул жакта мындай галочка коюп туруп, анан сиздер мына астында турган кнопканы басып коесуздар. Болду, ошону менен 24 сааттын ичинде сатуучу тарабынан аныкталып чыгып себеби, андан кийин акчаңыздар кайтарылат. Мен бир жолу товардын акчасын кайтарып алганмын. Ал 4 күнүн ичинде түшкөн. Андан кийинкиси 7 күнүн ичинде түштү. Товардын акчасын кайтарып алуудан мурда ошол кайтарып акчаны албай турган кылып заказ кетиргенге кайтарганын кайсыл жерден билебиз? Биз акчаны возврат кылганыбызда мына ушул жерге түшүп калат. Биз бул жака кирдик. Мына ушул мен акчаларын кайтарып алган сумкалар. Бул жак мынакей сатуучу тарабынан каралып жатат деген, текшерилип жатат деп. Андан кийин акчаңызды кайтарууга мүмкүн деп жазат. Андан кийин акчаңыздар толугу менен кайтканда бул галочка ушул жака жашыл болуп жанып калат. Бирок жанган жок. Акчам картама түштү. Бул экинчи жолу возврат кылганым. Биринчи жолу возврат ушундай болуп, полный жашыл болуп жанып калат. Ушул жерден билгенмин. Анан картаңыздарды дагы карап турсаңыздар болот.
Товарды заказ кылуудан алдын акчасын кайтарып албай турган кылып заказ кылыңыздар. Кээ бирки товарлардын акчасы кайтарылбай калат. Керектүү жерин кесип алдык. Эми копировать этебиз. Копировать этип, эми кайрадан эле Taobao'га барабыз. Taobao'га барганыбызда мына автоматический түрдө өзү бул жака толтуруп калды. Мына 1-2, 3, 4 болуп. Эми биз ушул кнопканы басып коебуз. Бул кнопканы басканыбыздан кийин бул жерге ошол Guangzhou'дун индекс кодун жазабыз. 510.0000 деп жазабыз. Мынакей жазып алдык. Жазганыбыздан кийин мына ушул кнопканы басып коебуз. Картаны сайтка туташтырып, заказ кетирүүнү үйрөнөбүз. Бул жерде биз товардын рейтингини көрдүк, магазинден складка жеткирип бере турган күнүнү көрүп, бизге макул келе турган болсо, цветин, размерин тандап, бул жактагы узун кнопканы басып киребиз. Бул жака киргенибизде каргонун берген адреси, анан бул жерде биздин картабыз турат. Мына ушул картага кирип, картаны уулайбыз. Бул жерде менин картам ууланып, күйүп турат. Сиздер бул жердеги плюсту басып кылсаңыздар болот. Эгерде плюс чыкпаса, жөн гана виза картаны тандап койсоңуздар, ушундай бет ачылат. Бул жерге биз биринчиге, мына бул жердеги биринчиге картанын узун номерин жазабыз. Андан кийин экинчиге имя жазабыз. Бул үчүнчүгө фамилия жазабыз. Анан төртүнчүгө картанын үстүндөгү датасын жазабыз. Анан бул жердеги бешинчиге картанын арты жагындагы 3 орундуу цифрасын жазабыз. Ушуларды жазып бүткөндөн кийин бул жердеги кнопканы басып койсок, картабыз сайтка ууланып калат. Анан заказды кетире берсек болот. Ассалому алейкум. Эми сиздерге заказ кетирип көрсөтүп берейин. Мына ушул сумканы заказ кылайын. Сөзсүз түрдө биз ал сумкага киребиз, кирип канча күндө жеткирет, ошолорду көрөбүз. Кээде баардык эле товарлардан чыга бербейт да, 3 күндүн ичинде, 24 саатта, 48 саатта деп. Ушундай жеткирүү мөөнөтү жазылбаса, мына жердеги СМСти басып, продавец менен сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Акчасын төлөгөндөн кийин канча күндө отправка кыласыңар складка деп. Жок, анан кийин сиздерге макул болсо кетире берсеңиздер болот. Мына бул жакта ушундай расцветкалары бар экен. Мына жерди карасаңыздар, 3000ден ашуун продажа болгон экен. Эми заказ кетириш үчүн мына кнопканы басабыз, оң жактагы сары кнопканы. Анан бул жака киргенден кийин мына светтери чыкты. Өзүңүздөргө ыңгайлуу болгонун тандайсыздар. Мына 6 юань, 6-8 юань, 7 юаньдан экен, 6. Эми кайрадан өйдө жылдырып туруп көрөйүн. Мына жакта 4 штугу, мынакей 4 штугу бар экен, 10 юаньдан экен. Анан мен 1 штук эле алам. Мына жерден мына ушул цветинен тандап көрөйүн. Ушул цветинен 1 штук эле алам. Эгер сиздер ушул цветтен, бир эле цветтен көп штук ала турган болсоңуздар, мына -1 плюс деп турат. Плюсту бассаңыздар 2 болуп калат. Ушинтип көбөйтүп, азайтып алсаңыздар болот. Анан мына жерде астыдагы сары кнопканы басабыз. Бул заказ кетире турган кнопка. Кийинки шагга өткөнүбүздөн кийин мына жерге каргодон алган кодубуздун адреси. Бул жерде менин данныйым жазылып турат. Сиздердин дагы данныйыңыздар жазылат ушул жерде. Анан мына жерде уулаган картаңыздар, мына виза карта деп. Кээде ушул жерде картаңыздар чыкпай калат да, чыкпай калган болсо, мынтип киресиздер. Ошол жака кирип туруп, картаңыздарды мындай, мына жерде галочка жанып турат. Кээде ушул жанбай калат да.
Ошондо сиздер мындай кылып галочканы жандырып коесуздар дагы назад чыгасыздар. Заказ кетиргенде ушул жерге бир көңүл буруп коюңуздар. Картаңыздар уланып турабы? Карта уланып турганда мына акыркы номерлери чыгып калат. Анан кийин экранды өйдөгө жылдырабыз. Бул боюнча дагы кыстырма сабакка айта кетсем, күнүгө сиздерге 5 монетадан берет. Ошол 5 монетаны чогултуп жүрсөңүздөр, товар заказ кылганда ушул монеталарды колдонуп арзан дагы кетирсеңиздер болот. Бул монетаны жандырганга чейин бул жакты караңыздар. 16,79 юань экен. Биз бул жерден мындай кылып жандыралы. Жандыргандан кийин байкадыңыздарбы, 16,60 юаньдан сатып алсам болот экен. Анан кийин мына жердеги кнопканы басабыз. Болду, биздин адресибиз толтурулуп турат, картабыз уланып турат. Свет размерин тандадык. Андан кийин мына бул жердеги кнопканы басабыз. Кнопканы баскандан кийин мына успешно заказ кеткенде мына ушундай болуп, азыр мына смстер чыгып калды. Успешно заказ кеткенде мына ушундай болуп чыгып калат жогоруда. Байкадыңыздарбы? Мына галочка жанып калды. Успешно кетти биздин заказыбыз. Заказ кылдык. Эми мына жактагы назад кнопкасын басып, назад чыгып кетебиз. Анан назад чыкканыбыздан кийин главный экранга барабыз дагы. Бул жактагы смайликти басып, бияка киребиз. Киргенибизден кийин мына кошелёкко түшөт да, биз жана заказ кылган товарыбыз. Бул жерден мына карасаңыздар, сумканы заказ кылдык, ушул жерге түшүп калды. Анан бул магазинден складка жеткенде бул грузовой машинага түшүп калат. Мына бул жерден ушинтип чыга берет заказ кылган товарларыңыздар. Акчасы төлөнбөй, акчасы жетпей же картаңыздар уланбай калса, товар бул жака түшүп калат. Ал заказ кылынбаган болот. Эгерде сиздерден карго трек кодуну жөнөт деп сураган болсо, ошол заказ кылган товарыңызга киресиз. Кирип туруп, мына бул жерден трек кодуну скриншот кылып жөнөтөсүздөр. Ошол товарыңыз грузовикте же болбосо кошелёкто турушу мүмкүн. Мына ушул трек кодду скриншот кылып жөнөтөсүздөр каргого. Складка жеткенин кантип билесиздер? Мына жерде чыгып атат. Пока кошелёкто турат. Кошелёкто ушундай болуп чыга берет өзү товар заказ кылганда. Мына грузовой машинада деп чыкты. Ошол грузовой машинада складка алып кетип атканын кайсыл жерден көрсөк болот? Заказ кылган товарыбызга киребиз. Заказ кылган товарга киресиздер дагы, мына жогоруну басасыздар. Жогорудагы бассаңыздар, бул жерден сиздерге көргөзүп берет. Мына бул жер ошол картада биздин товар уже кетип атат экен. Мына өзүңүздөр байкап атканыңыздардай эле грузовой машина чыкты. Мына бул жерден мына жерде склад турат. Ошол складка келгенде мына жактан дагы галочка жанып калат. Складка түштү деп. Ошол жерден картадан көрсөңүздөр болот товарыңыздарды. Ассаламу алейкум. Арзан каргодон код алып адрес толтурганды сиздерге көрсөтүп берейин. Бул жактагы адам баш турган тоголокчону кирип басып киресиздер. Киргенде жогоруда настройка чыгат. Настройкага киресиздер. Андан кийин настройкага киргенден кийин бул жердеги экинчи жазууну басып киресиздер. Экинчи жазууну басып кирип, сиздер мына жерде жаңы каргонун кодун алып толтурганда мына астындагы плюс белги чыгат. Эгерде сиздер биринчи жолу толтуруп атсаңыздар, сиздерге бүтүндөй башкача окошко ачылат. Ошондо сиздер мына ушундай подтвердить кнопкасын басасыздар. Сары кнопка кытайча жазуулар менен чыгат. Ушул кнопканы басып киребиз бул жака. Кайра эле мына жака келгенибизде код өзү автоматически копировать кылгандан кийин бул жака толтурулуп калат. Андан кийин сиздер болгону мына подтвердить кнопкасын басып коесуздар. Ушул кнопканы басасыздар. Баскандан кийин мына бардык
строчкалар толтурулуп калды, копировать кылып алып келсек эле. Анан мына жерге индекс код жазасыздар. Индекс коду 510.000. Мынакей. Эми мына жердеги сары кнопканы басып коесуздар. Башка эч жагына тийбейсиздер. Андан кийин ошол толтурган кодуңуздар туура болдубу, жокпу текшерип коюш үчүн мына жердеги калемчени басып киресиздер. Калемчени басып киргенде биз толтурган адресибиз, мына жердеги мына жанып тургандарга маани берсеңиздер, эгерде биз туура толтурган болсок, мына ушул 2 знак жанып калат. Демек биз туура толтурганбыз. Кайра мына кнопканы басып туруп назад чыгасыздар. Мына болду, биздин адресибиз толтурулуп калды. Эгерде сиздер адрести туура эмес толтуруп алган болсоңуздар, аны кантип өчүрөсүздөр? Мына жердеги кызыл жазууну басасыздар. Мына жогоруда кызыл жазуу чыгып турат. Ушуну бассаңыздар, мына жактан мындай тоголокчо чыгып калды. Ушул тоголокчонун ичиндеги үстүнө мындай бассаңыздар жанат сары болуп. Мынакей. Сары болуп жангандан кийин анан мына жердеги кытайча жазууну басасыздар. Мына жердеги. Ушул жазууну басып, мына подтвердить кнопкасыны басасыздар, мына кнопканы. Анан ошол биздин туура эмес толтурган адресибиз өчүп кетет. Ушундай кылып толтуруп алсаңыздар болот. Ал заказ кетиргенди көрсөтүп берейин. Заказ кетирерден мурда биздин ошол карго берген адресибиз толтурулуп, картабызга акча салынып, картанын лимити көбөйтүлүп, даяр болушубуз керек. Ал боюнча сабактарда өтүлгөн. Мына жерде корзинага кирейин. Бир товарды тандап алайын. Мына ушул сөйкөнү тандайын. 9 юань экен. Заказ кетире турган кнопканы басам. Басып киргенде бул жакта биздин адрестерибиз чыгат. Мына жердеги карго берген коддун адреси чыгат. Ушул жерден адрестерди алмаштырып заказ кетирсеңиздер болот. Мынакей. Бул Global Cargo'нун адреси. Бул болсо Silkpay компаниясынын адреси, бул Арзан Каргонун адреси. Мисалы, мен бүгүн ошол Global Cargo'дон кетирейин деп атам. Ошол себептен мына Global Cargo'нун кодуну тандайм. Мынакей. Global Cargo'нун адреси чыкты. TD5262 деп. Ушул жерден алмаштырып, каргонун кодуну заказ кетиресиздер. Эсиңиздерде болсун, унутуп калбаңыздар. Себеби көп адрестерден каргодон код алып толтурасыздар дагы, кийин алмаштырбай кетирип беришиңиздер мүмкүн. Ушул жерди карайсыздар, алмаштырып аласыздар. Ар бир заказ кетирген сайын алмаштырасыздар. Жок, анан кийин бир эле ошол карго менен иштейм десеңиздер, анда кетире берсеңиздер болот. Анан мына жерде биздин акча төлөнө турган картабыз, картаны улаганда акыркы 4 цифрасы чыгып калат. Эгер чыкпай калса, ушул жерге кирип, картаны кайрадан жандырып аласыздар. Эми мына жерде бонусум дагы чогулуп калыптыр, ушуну жандырып коеюн. Сент болсо дагы арзандатуу болот. Заказ кетире турган кнопканы басайын. Мынакей. Заказ успешно кетти. Ушинтип карголорду алмаштырып алып, заказ кетирсеңиздер болот. Заказ туура кеткенде мындай болуп жанып калат. Мынакей. Ассаламу алейкум, урматтуу окуучулар. Сиздерден товардын трек кодуну сураганда кайсыл жактан таап жөнөтөсүздөр? Мына смайликти басып киребиз. Киргенде мына жерде биздин баардык товарларыбыз сакталып калат. Колубузга келген товарлар дагы ушул жерде тура берет историяда. Ушул жака киресиздер. Кирип, ушул жерден кайсыл товарды келгенini сурап атсаңыздар, же болбосо ошол сиздерден сураган
сатып алган товарларыңыздын трек кодуну мына жерден көрөсүздөр. Мына ушул экинчи жазууга кирип, товардын трек кодун көрөсүздөр. Ошону басып киргенде мынау жерде турган ошол биздин товарыбыздын трек коду болот. Ошону скриншот кылып жөнөтөсүздөр. Assalamu алейкум, урматтуу окуучулар. Сиздер заказ кетиргенде карголор көбөйүп кетти. Бизде 3 карго менен адрес толтуруп койдук. Бирок ошол 3 каргонун ичинен арзан доставка кылганы менен кетиребиз заказды. Ошону бул жактан жандырып алышыбыз керек. Адашпаш үчүн, башка каргодон заказ кетип калбаш үчүн мына жердеги смайликке киребиз. Смайликке кирип настройкага киребиз. Настройкага кирип адрес толтурган жерибизге киребиз, Мына экинчиге адрес толтурганбыз. Ушул жерге киребиз. Киргенде бул жерде биздин толтурган адрестерибиз турат, Мынау Global Cargo, Silkway компаниясы, Арзан Cargo. Эми ушулардын ичинен азыр арзан болуп атканы бул Global Cargo. Ошол себептен ушуга кирип азыр жандырып коебуз. Мына жердеги калемчени басып киребиз. Басып киргенде мына биздин адрестерибиз туура толтурулган. Эми ушул жерден дайым Global Cargo'дон кетириш үчүн, ал Global Cargo'нун адреси дайым заказ кетиргенде жанып туруш үчүн мына кнопканы жандырып коебуз бул жака. Мынакей. Ушул кнопканы жандырып койсоңуздар, дайым ушул Global Cargo'нун толтурулган коду менен жанып турат сиздердин адрес заказ кетире турган жердеги адресиңиздер. Эми мына кнопканы басып сактап коебуз. Бул ошол адашпаш үчүн да. Бирок алмаштырып жөнөткөндү дагы алдыңкы сабакта жөнөткөнмүн. Эми назад чыгабыз. Назад чыгып туруп, мисалга бир товарды заказ кылып көрөлү. Мисалы, мына ушул тапочканы алалы. Заказ кетире турган кнопканы басабыз, мына кнопка. Бул жерден цветин тандайбыз. Размерини тандайбыз. Мына астында размерлери бар экен. Переводко салып алып, анан заказ кыласыздар. Мына жерде жазып коюптур. Кошумча 38 стандарттуу ярд дейт. Стандарт экен. Алсаңыздар болот. Маломерка эмес экен. 38 кийсеңиздер, 38 ала бересиздер. 38-ди тандайлы. Анан мына жерде заказ кетире турган кнопка, мына астында турган. Мына сары кнопка заказ кнопкасы. Ушул кнопканы басып киребиз. Киргенде жана биз каргонун кодуну жандырып койдук, Мынакей. Жанып, ошол 5262 Global Cargo'нун адреси жанып калды. Мындан кийин мына жердеги кнопканы басып заказды кетире бересиздер.